Урматтуу теле көрүүчүлөр, дал ушул кышкы туризмдин ачылышы боюнча кененирээк маалымат берели деп биз студиябызга меймандарды чакырганбыз. Оболу тааныштырып, анан сөз кезегин баштасак деп турабыз. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу туризм департаментинин стратегиялык пландаштыруу жана эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Дастан Дайырбеков. Ошондой эле Кыргызстанда кышкы туризмди өнүктүрүү долбоорунун туризм боюнча кеңешчиси Аденов Нурсултан Нурланович студиябызда мейманда. Саламатсыздар. Кутмандаңыздар менен. Мына кыш келгенде ажайып өлкөбүз дагы бир өзгөчө кооздукка бөлөнөт. Аны менен катар биздин кышкы туризм жанданат. Бул 3 ай баягы өкүм сүргөн кыш мезгилиндеги эң бир Кыргызстанга пайда алып келүүчү, Кыргызстанды чет жакка таанытуучу керектүү мезгил десек болот. Ушул учурга эми даярдык абдан эле чоң болушу керек негизинен. Анан быйылкы жылга болгон даярдык жөнүндө кеп башы болсун. Кимиңиздер баштайсыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, урматтуу кыргызстандыктар, кутмандаңыздар менен. Быйыл ошол туризмге кышкы туристтик мезгилинин расмий ачуу иштери кызуу жүрүп жаткат. Эртең 17 декабрда биз Чүй облусунун Зил Тоолужа базасында кышкы туристтик мезгилинин расмий ачылыш аземин ата мекендик жана эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте чогуу жасайбыз. Сиз туура баса белгилеп айткандай эле бизде туризм тармагында 2 мезгилге бөлүнөт. Бул негизги мезгил, бул бирөөсү жайкы мезгил, экинчиси кышкы мезгил. 2 мезгилде тең биз ошол мезгилге иш-чаралар мерчемин планын иштеп чыгабыз да. Анан эми жайкы мезгил соңуна келип жетти, албетте. Анын биз жыйынтыгында жемишин көрдүк. Сиздер билген баарыбызга маалым болгондой эле ошол 9 айдын ичинде Кыргыз Республикасына дүйнөлүк туризм уюмдун классификациясына ылайык ошол бизге 5 миллион, дээрлик 5 миллиондук турист келген Кыргыз Республикасына. Ошондой эле бизде ушул 2 айда ушул кыш, декабрь жана январь, февраль айларында дээрлик ошол кышкы мезгилде туристтин агымы көп болуп күтүлүүдө. Эми ошол кышкы иш-чаралар мерчемин иштеп чыкканда ошол жакта тийиштүү жооптуу мамлекеттик органдар бар. Биз биргеликте ошол ал жакта коопсуздук маселеси, мисалы үчүн саламаттык сактоо министрлигинен, ички иштер министрлигинен, ошондой эле өзгөчө кырдаал министрлигинен компетенцияларына ылайык тийиштүү бир айрым пунктлар бар. Ошолорду биз биргеликте комплекстүү түрдө иштеп чыгабыз. Ошондой эле иш-чара боюнча айта кетсек, биз ошол ар жыл сайын бизде Орто Азиянын ичинде десек жаңылышпайбыз. Борбор Азиянын ичинде бизде адатта ушуну салт болуп калган, биздин кышкы туристтик мезгилди ушундай расмий түрдө ачабыз да. Анан жакында эле бизде Турстат деген ошол басылманын маалыматына ылайык, ошонун баягы кандай десек, статистикасына ылайык Кыргыз Республикасы КМШ мамлекеттеринин ошол кышкы туристтик багыт, мындайча айтканда туризм тилинде дестинация деп коет, тармак багыт, туристтик багыт катарында 3 мамлекетке кирген да. Буга ошо биздин ажайып, биздин ошол мындайча айтканда табиятыбыз, кышкы табиятыбыз, тоолорубуз, Каракол Тоолужа базасы, Чүйдө биздин Тоолужа базалары ушундай баягы киргендик эффективдүүлүгүн көрсөткөндүгүнөн баягы ушуга ыңгайлуу болгондуктан ушул жана ошол мамлекеттерден келген туристтердин агымы жылдан жылга өсүп атканына байланыштуу эсептейбиз да биз дагы. Ошондой эле концерттик ушул иш-чаранын алкагында концерттик иш-чара болот. Ошондой эле биздин эл аралык жана ата мекендик өнөктөштөрдөн ошол мындайча айтканда белек бекчилер болот. Биз ошол кышкы туризмге байланыштуу, деги эле туризм дараметине байланыштуу, өлкөбүздүн ошол туризм тармагына байланыштуу болгон бир кызыктуу оюн суроолорду беребиз. Ошол уткан адамдарыбызга биздин өнөктөштөрүбүздөн белек бекчилерибиз бар. Абдан жакшы, Нурсултан мырза, Кыргызстандагы кышкы туризмди өнүктүрүү долбоорунун алкагында кандай иштер жасалды? Чоң рахмат. Биз өйдө айтылып кеткен маалыматка жана биздин министрликке кышкы туризмди өнүктүрүү боюнча биздин долбоор көмөк көрсөтөт. Биздин долбоордун аталышы Кыргызстандын кышкы туризм туруктуу өнүктүрүү долбоору болуп айтылат. Бул биздин долбоор Швейцария мамлекетинин өкмөтү менен каржыланып, Кыргызстанда Helvetas уюму менен ишке ашырылат. Биздин долбоордун алкагында биз
Лыжа биз кышкы туризм десе эле баягы тоо лыжасын элестетип эле ошолун эле көрөбүз. Бирок биздин долбоор ушул кышкы туризмде андан тышкары абдан көп туристтик продукттар бар экенин ачып берүү элге, жарандарга. Ошол жарандар ошол туристтик продукттар аркылуу өзүнүн иш орларын жасап, үй бүлөсүн бакканга баягы шарт түзүүнү биз көздөп жүрөбүз. Жаңы туристтик продукттарды айта кетсек, биз бүгүнкү күндө Каракол шаарында баягы ошол жакта көп иш жүргүзүп атабыз. Ал жерден жаңы туристтик продукттар бул мисалы үчүн кышкы муз тебүү аянтчаларын туура өнүктүрүүсүн жардам берип атабыз. Андан тышкары жанакындай маданий кечелерди уюштуруу, маданий баягы кечки тамактануулар, улуттук кечки тамактануулар, алардын ичинде дунган элдеринин тамактануусу, уйгур элдеринин тамактануусу, казак элдеринин тамактануусу болуп арганда жаңы туристтик продукттар чыгып, лыжа тепкен адамдар келип кечинде баягы өзүнүн мейманканасында жата бербестен, андан тышкары шаардын маданий жашоосун дагы таанышсын деген ой бар да. Чет элдиктер көбүнчө келет да, анан чет элдиктер абдан аларга абдан кызыктуу нерсе. Ошондуктан биз туристтер ошол барган жеринде көбүрөөк калыш үчүн жаңы туристтик продукттарды жаралышына биз көмөк көрсөтүп келатабыз. Андан тышкары Швейцариядан эксперттерди алып келип, бул жакта муз аянтчаларын туура куйганга, баягы технологиялык баягы шарттарын туура түзүүгө үйрөтүп жатабыз. Андан тышкары тоодо лыжа тепкендерге жанакы инструкторлор иштеп жатышат бизде. Алардын баягы квалификациясын жогорулатуу боюнча дагы Швейцариядан мугалимдерди алып келип, аларды окутуп жатабыз уже 3 жылдан бери. Быйыл дагы окуус декабрь айында башында бир курсу жыйынтыкталды. Ошол окутуунун мындан ары дагы январь айында дагы улантабыз да. Андан тышкары ошол туристтик шаарлардын баягы жаңы иш-чаралары өздөрү ойлоп табып, ошол жармеңкеси болобу же баягы көргөзмөлөрү болобу же бир маданий иш-чаралар болобу, ошолорду туура түзгөнгө, ошолорду туруктуу кылып бир мындай туура финансылык механизмин түзгөнгө дагы биз көмөк көрсөтүп жатабыз ошол жергиликтүү иш-чара. Эң сонун мына ушул биздеги кышкы туризмди өнүктүрүүдө кадр маселеси кандай экендигине көңүл бургубуз келип атат да. Жетиштүү элеби бизде ушул кышкы туризмдеги баардык тарабын билген кадр? Мисалы үчүн биздин долбоор алкагында биз жанагы тоо лыжасын тептирген инструкторлордун бирикмесин, ассоциациясын түздүргөнгө жардам бердик. Ал ассоциациянын алкагында инструкторлор, Кыргызстандагы тоо лыжалар инструкторлору эми өзүнүн баягы профессионалдык стандарттарын иштеп чыгышып, департамент туризма менен биргеликте ал туризм жаатындагы профессиональный стандартты бекитип, ошол инструкторлор, эми Кыргыз Республикасынын инструкторлор ошол стандарт менен иштешип, жаңы орундар, жаңы жумуш орундар түзүлөт. Андан тышкары биз жанакы жергиликтүү жарандарга шарт түзүп жатабыз, жаңы продукттарга жумуш орундар түзүү үчүн. Мисалы үчүн ошол эле жанакы чуркап тебүү лыжасы деген бар, орусча беговый лыжа деп коет. Ошолорду үйрөтүп, аларга инструктор болгула, гид болгула деп ошолорду окууга чакырып жатабыз. Андан дагы эл аралык эксперттерди чакырып, шаардын ичин же болбосо областтын баягы туризмин туруктуу өнүктүрүүгө жаңы эксперттерди даярдап жатабыз да, ошол жергиликтүү эксперттерди. Алардын аларды ошол эл аралык эксперт окутуп жатат бүгүнкү күндө. Эмне дегенде дүйнө жүзүндө жанакы туруктуу туризмди өнүктүрүү принциптери бекитилген болчу, ошол принциптерге жарашыктуу окуп жатат. Ошондуктан Кыргызстанда жаңы эл аралык эксперттер пайда болот деп ишенебиз да, буюрса. Дастан мырза, айтсаңыз, Кыргызстанда кайсыл аймакта көбүнчө туристтик базалар бар жана канча саны канча? Рахмат. Бүгүнкү күндө жалпысынан ошол Кыргыз Республикасында 23 тоо лыжа базасы бар. Анын ичинен бүгүнкү күндө Каракол тоо лыжа базасы ачылып иштеп жатат. Дээрлик 1,5-2 жума болуп калды. Ошол биз билгендей эле Ысык көл аймагы ошол тоолуу Каракол жергесинде кар эртерээк түшүп, анан аба ырайы дагы ошол
мындай кышкы туристтик жалпы эс алууга жакшы шарттарды берет да. Экинчиден бул жакта бизде көчө кечээ күнү 15 декабрь күнү Зил Тоо лыжа базасы техникалык ачуусун жасады. Бул деген сөз ошол жактагы жанагы скипас деп коет, канатка деп коет, ошолордун иштешин текшерүү, алардын ылдый түшкөндөрүн текшерүү, айтор техникалык тармагын кароо ачылыш болду да. Кийинкиси Чуңкурчак тоо лыжа базасындагы комплекси дагы ачылды. Ал жакта иштеп жатат. Ошондой эле Бишкекте негизи дээрлик Чүй областында тоо лыжа базалар көбүрөөк. Айтып өтсөк, Төө Ашу тоо лыжа базасы бар. Ошондой эле бул жакта кеминде Орловка деген бар, Орловка тоо лыжа базасы, Тогуз булак деген бар, Татыр деген жерлер бар. Бирок эң бүгүнкү күндө баягы багыт көбүрөөк иштегендери бул ошол Чуңкурчак, анан Зил тоо лыжа базалары болуп эсептелет. Себеби багытына жараша дагы ушул Чүй областына, Бишкек шаарына да абдан жакын. Мисалы үчүн ошол 5 күнгөй айыл аймагына баргандан кийин Зил тоо лыжа базасына 16 км дээрлик түзөт. Ошондой эле баягы тебүүчү трассасы деп коебуз. Ошол да абдан ыңгайлуу шартты түзүп берет. Эми жалпысынан ошол эле жогоруда бизде бул жакта видео тизерде баса белгилеп өткөндөй эле ошол Нарын областында дагы жалпысынан кар калыңдыгы боюнча жана жашы боюнча, кардын жашы боюнча да көбүрөөк жайыт эмеспи. Анткени суук регион, баягындай бийик тоолуу регион. Анан биз дагы ошол келечекте буюрса биздин ошо эл аралык өнөктөш Хелебетас аркылуу дагы жалпысынан ошол азыр Каракол багыты менен активдүү иштешип жатышат. Ошондой эле дээрлик Чүй областы менен дагы ошол кийинден дагы ошо ар бир областта кышкы туризмдин баягы дарамети күчтүү болгон жерлерде дагы Нарын областарына дагы ошол көңүл бөлүп, ошол жактан дагы жаңы тур продукцияларды, ошондой эле ушундай окутууларды, ошондой эле балким инфратүзүм жагынан дагы тоо лыжа базасын салуу боюнча дагы иштерди ишке ашырып, ошол иш пландарды ишке ашырып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзмөкчүбүз да. Жүргүзүү бизде мерчемибизде бар. Жакшы, аймактардагы ошо туризмди өнүктүрүүгө кирет. Анан үстүнө Нарында абанын температурасы суук болгондуктан кар көп убакытка сакталат. Ооба. Анан 23 лыжа базасы деп айтпадыңызбы жалпы республика боюнча? Бул кышында келген туристтерди тейлөөгө жетиштүү эле базабы же дагы ачсак Нарында деп пландап атасыздарбы, же болбосо бүгүнкү күндө ачсак канчалык деңгээлде бизге дагы пайдасын алып келет? Рахмат. Биринчиден бул жогоруда айтып өткөндөй эле инфратүзүмгө байланыштуу болот. Себеби бизде азыр көбүнчө туристтер жайкы мезгилде дагы, кышкы мезгилде дагы көбүнчө басымдуу бөлүгү КМШ мамлекеттеринен келет эмеспи? Ошол эле Өзбекстандан, Казакстандан, анан Орусия мамлекеттеринен келет. Анан дээрлик акыркы убактарда ошол араб өлкөлөрү менен Европа өлкөлөрүнөн келип баштады. Мисал алып өткөндөй эле былтыр эле мисалы үчүн Караколдо эле ошол Германия, Даниядан келген туристтердин саны арбын болчу да. Лыжа теп. Атайын ошол лыжа тебебиз деп Кыргызстанга келишкен. Башка себептер менен келип анан параллельно тиги тоо лыжа тебебиз эмес, ошол лыжага максатында кышкы эс алууга келишкен. Албетте бүгүнкү күндө тоо лыжа базалар дагы курса нур үстүнө нур дегенде жакшы болот, бирок азыркы турган тоо лыжа базаларынын инфратүзүмдөрүн мындан артык да жакшыртыш керек да. Анткени эл аралык стандарттар бар. Ошол эле кирип бараткан, ошол эле чыгып аткан мисалы үчүн жанагы скипас, канатка деп коебуз, көтөрүлчү, ошолорду балким башкача мындай жабдыктарын өзгөртүү боюнча, алардын ичи мындай сырты менен капталганы боюнча ушундай инфратүзүмдөрдү жакшыртыбыз керек да. Анан эми базар экономикасында орусча айткандай баягы спрос от предложения дейт го, предложение, сунуш баягы суроо талапка ылайык деп. Эгер суроо талап көбөйгөн сайын биздин бизнес өкүлдөр дагы ошол тармакка, биздин ата мекендик жана эл аралык инвесторлор дагы ошол жака багыт жасап, ошол жака да өнүктүрүүгө мындай умтулат да. Анын алкагында эгер биз дагы мамлекет тарабынан ошол тийиштүү туризм тармагында тейлеген мамлекет орган катарында биз да тийиштүү иш-чараларды биргеликте жасаганга даярбыз да. Абдан жакшы. Эске сала кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстанда кышкы туризмдин расмий ачылышы 17 декабрда Зил тоо лыжа базасында өтөт. Биздин меймандардан сурап калгым келет. Сиздерде тоо лыжа тебе аласыздарбы? Жакшы. Ооба. Кандай тажрыйбаңыздар бар?
Меники дерлик 2 жылдай бар. 2 жылдай тееп, уже азыркы убакта жакшы тееп калганбыз. Сизде? Меники деле ушул убактагыдай 2 жыл, жакшы. Эң Биз такыр ошол лыжа тееп көрбөгөндөрдү ошол тоо лыжа базасына чакыралы. Келиңиздер. Үйрөтөсүздөр да. Үйрөтөбүз биз. Учурдан пайдаланып ошо саат 11-де башталат бизде, урматтуу кыргызстандыктар. Ошол биз сиздерди күтөбүз. Биргеликте ачалы, биргеликте ийгиликтүү кышкы туристтик мезгилибизди өткөзө алабыз. Кош келиңиздер. Ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай кыш мезгилинде ден соолукка да кам көрүүнү унутпайлы. Лыжа тебебизде ооруп калбайлы, жылуураак кийинип барыңыздар албетте тоого.